Assalamu alaikum бағбандар. Бүгін 30 май. Интенсивдүү Regina жана Ziraat сортундағы гиластарды тарбиялатабыз. Билесиздер, Regina менен Ziraat шалпыйып өскөн үчүн жатуураак. Ошол нерсени биз жип менен байлап, мына градустарыны 45 градуска чейин тургузуп, неме кылабыз. Бул 90 градуска чейин жатып алат. Ошол гиластарды бүт тик кылып байлап кетип атабыз. Себеби биз октябрь, сентябрларда ар бир шакчалар катуу мезгилине катыганга чейин биз ушул шактарды катырып алышыбыз керек. Эгер катырбай турган болсок, анда билесиздер, ал спур болбогон сорттор, Sweet Ariana болсун, Sweet Lawrence болсун, Giant Red, Regina, Cordia, Ziraat сорттору бүт жатып шалпыйып өсөт. Ошол сортторду сөзсүз жаз мезгилинде, жай мезгилинде мына көрүп шактарды чогултуп байлап койдук. Ушинтип байлап, сентябрь, октябрга чейин өстүрүп, шактарды катырып алышыбыз керек. Биз буну кайрадан кесип, кайрадан көбөйтүш үчүн ушул шактарды жонортуп, ушул абалда кийинки жылга катырып алышыбыз керек. Эгер катырбай турган болсок, анда мындан чогулттук шакекче кылып туруп эле ороп туруп, бири-бирине өзүнө эле байлап коесуңар шакекче кылып. Эгер ушул сортторду өзү шалпыйып өсөткөн деп тим койсоңуздар, кийинки жылы ошол 90 градуска ийилген бойдон катып калат. Аны кийин кесүү менен кайра жатып кетерет. Ошол үчүн биринчи азыр 4 шак болобу, 3 шак болобу, канча шак болсо дагы ошону тик өстүрүп тарбиялаш керек. Тик өстүрүп шактарды катырып албасак, биз ойдогудай формага жетише албайбыз. Ошон үчүн бардыгыңыздарга спур болбогон, ушинтип жайылып өсө турган сортторду туура башкарышыңыздарга чакырып өтөбүз.